Ош шаарындагы бул өспүрүмдөр согуштан азап тарткан палестиналыктарга жардам колун сунуп, аларга жылуулук жана үмүт тартуулоого салымын кошушту. Дүйнөдө тынчтык болсун, жакшылыктар болсун. Жалпы мусулмандар Кудай Таалам şu имандуулукту, инсаптуулукту, меримдүүлүктү насип кылсын, акыйкаттуулукту жүрөктөрүбүзгө орносун. Şu жакшылыктар болсун, мусулман элиме жакшылыктар жеңиш. Көзүнө жаш алган 70 жаштагы Айша Чолпонбаева алыскы Сарымогол айылынан келди. Палестинага жардам кайрымдуулук жарманкесине катышып, кайдыгер болбой өзүнүн пенсиясынан акча каражатын атайын кутучаларга салды. Палестинадагы адамдарга ушундай мусулмандар, Кудай Таалам ушул эмелер тынчтык болсо экен, жакшылыктар болсо экен деп салаваттарды толтуруп, Палестинага арнап эме кылат элем. Анан ошо кайрымдуулукту көргөндөн кийин, жок мен барып келейин деп бул жерге келдим. Жарманкеге ата мекендик өндүрүш товарлары, зер буюмдары, аксессуарлар, балдардын жана чоңдордун кийимдери, табигый кам көрүү косметикасы, тиричилик буюмдары жана башка көптөгөн нерселер коюлду. Коңшу Казакстандан келген ишкерлерди да кезиктирүүгө болду. Насчет Палестины мы вот Биз бул жарманкеге жакшы ниеттер менен келдик. Палестинадагы согуштан жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү биздин милдет деп эсептейбиз. Айрыкча жаш балдарга жардам берүүнү каалагандардын саны көбөйсө деймин. Биз да ушул максатты көздөп бул жарманкеге катышуудабыз. страдающим людям в Палестине. Ал эми жергиликтүү жеке ишкерлер бул демилгени кош колдоп чыгышты. Алардын ар бири колдон келген жардамдарын көргөзүштү. Проходит благотворительная ярмарка. Симба соода түйүнүн негиздөөчүсү катары мен Ума журналынын бул демилгесин колдоп чыктым жана башкаларды да жакшылыкка үндөп, аларды биздин катарда болуусуна чакырмакчымын. Мен мындай саамалыкты дайыма колдоп келем. Айрыкча инилерибизге, эже сиңдилерибизге жана балдарга биргеликте колдоо көрсөтөлү. Всем спасибо. 2 күндүк кайрымдуулук жарманкенин максаты үйсүз калган жана көчөдө түнөгөн Палестинанын тургундарына жылуу жууркан сатып алуу үчүн акча каражатын чогултуу. Эң негизги максаты ушул жарманке аркылуу гуманитардык жардам Палестина элине топтоодо азык-түлүк сатып алуу жана жөнөтүү кыргызстандыктардын атынан. Анан мен ойлойм, биз кыргызстандыктар беришен элбиз. Дайыма кыйынчылык болгондо бири-бирибизге жардам кол сунуп, жардам беребиз жана четте болбойбуз. Буга чейин дагы гуманитардык жардам Мисирден, Египтен дагы өзүбүз көзөмөлдөп, чогултуп жөнөткөнбүз. Мына бүгүн дагы көрүп атабыз, кичинекей бөбөктөр келип, копилкаларын, кутучаларын берип атат. Чоң эле апалар Алайдан, башка райондон келип, дуаларын берип, ыйлап, пенсияларын, өздөрүнүн дагы садакаларын берип атат. Үй бүлөлөр менен келип, бир нерселерди ушул биякта товарларды сатып алып, кошумча болсун деп бардыгы жакшы кабыл алып атат да. Мен ойлойм, бул ушундай иш-чара бири-бирибизди бириктирет жана биздин меримдүүлүгүбүздү, биздин адамгерчилигибизди дагы көрсөтөт. Анан биз дагы кыргызстандыктар башка элдерге, өлкөлөргө дагы кошулуп, өзүбүздүн дагы ушундай гуманитардык жардам берсек болот да. Көптөн күткөн тилектештик Палестина кийимдери жана жоолуктары жарык көрүп, жарманкеде сатыкка коюлду. Бул ушундай толстовкалар, ушундай Палестинанын картасы менен жоолуктар, шарфтар, эмблемалар, значоктор. Бул эмнени көрсөтөт? Бул азыр дүйнөдө эң популярдык символика болуп турат. Анткени бул биринчиден биздин моралдык колдоо жана адамгерчилигибизди дагы көрсөтөт. Бул кайрымдуулукка дагы салым болот. Ош шаарында согуштан жабыркаган Палестина элине гуманитардык жардам үчүн каражат чогултуу демилгесин колдогондордун саны көп болду. Биз колубуздан келгени ушул биздин соодагерлерди дагы колдоп атабыз. Алардын акчасы ушул Палестинага жөнөтүлөт. Биз ошондой эле мына сиздер көрүп тургандай ушул жерде дагы жаш балдар өзүнүн копилкаларын алып келип, ушул 20 сом болобу, тыйындар болобу, же болбосо чоң акчаларды доллар менен келген
ошондой эле адамдар келип ушул Палестинага аз маз болсо дагы жардам болсун. Биз дагы оштуктар өзүбүздүн салымыбызды кошуп коюшубуз керек. Ушул Палестина элди колдоп, Палестина элге жардам берүү. Биз мына канча спонсор болуп, Кыргызстан ушул Палестинага алып барып, канча фуралар, канча машина менен биз ошондой эле колдоп, канча жардамды көрсөттүк, продукта менен, кийим-кече менен. Жарманкенин ар бир катышуусуна алыстан келген конокторго тыйын акча чогулткан кутучасы менен келген балдарга, апаларга жана бардык жеринде материалдык, ошондой эле моралдык колдоо көрсөткөндөрдүн баары бирине уюштуруучулар ыраазычылык билдиришти. Белгилей кетсек, чогулган каражат согуштан жабыркаган Палестина элине гуманитардык жардам катары жеткирилет. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.